Берди Эрматовдун Мухаммед пайгамбардын дастаны тууралуу сюжетибизге көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Кармаган калем, жаздырган илхам менен ант берем. 68-сүрө 1-аят. Кайда күндөр шапарте ойногон, кумар отко камбаганда тойбогон. Түк карызыбас азырыктар кылактап, көздү оюп салган экен ордудон. Жетеленип жердеги жок кыялга, жел сыяктуу ата коюп жыярды. Этегимди кагып басып кеттим мен, чырт түкүрүп пайда менен зыянга. Майда барат жеңиштерге шыктанып, жүрө бербей жанды аман куткарып, келдим мына буудай өскөн айылга, улуу дастан баштаганы куттарып. Далай күндө өткөрүп мүнөгү жок, жаныма бир кайрымы жок, соогу жок. Шарап ичип дуулдап мынга түгөн, эске келбей эртеңки күн болочок. 50 жашка келейин деп калыпмын, ырыскысын терип жедим кайыптын. Бул дүйнөдөн не бир даңгыр жол жатса, өз башымды шоргоп барып сайыпмын. Ырга гана берип мен баш отумду, ыр менен мен көтөрүпмүн тосумду. Магдыраткан мактоо сөзгө кул болуп, аябапмын касымды да, досумду. Азайбастан ошол курчтуу өрөнү, өмүрүмдү өргө тартып сүрөдү. Акындыктын оомат келген учурун жылчыгы жок нөшөр болуп түгөлү. Сөзгө айланып жан дүйнөмдүн жарыгы, уламысып саптарымдын тамыры, миллиондордун жүрөгүнө өрт коёр, мен тандаган жылдызымдын жарыгы. Ант кыламын, дилимди бүт берем. Өзүмдү өзүм жууруп миң бир эмин, актыктын бул эң бир улуу жолунда билем далай, чычаладай күйөмүн. Оңой жолду тандабадым атай, өзүмдүн бир алкагымды ачайын. Буга чейин бермет болсо тизгеним, эми алмаз чачыламды чачайын. Өмүрүмдүн ширин ширбет асилин, рухумдун бүткүл турпатын асилин, коштум ушул дастаныма кош колдоп, окуп калсаң улуу олжо насибиң. Медет болоор жаныңа күч аласың, туңгуюктан чыгаар жолду табасың. Кулу болбо күнүмдүккөр курсактын, мөлт бир күн кара жерге тамасың. Ошол күндү ойлобостон дууладык. Жан дүйнөбүз көөлөнүп, ууланып, чындыгында өзүбүздү алдадык, алдайбыз деп бирөөлөрдү кууланып. Кесепеттүү көп иштер жасадык. Билип, билбей арам тамак ашадык. Чектен аштык, малы пулду бир тутуп, дүйнөгө биз түркүкпүз деп жашадык. Кудай Таала кечире көр, кечиргин. Келди менен эл журтума чечилгим. Чоң дастанды тоокелдеп баштадым. Кеч баштадым, кеч жетилдим, кеч билдим. Жерде калбайт, тарайт акыр чет тилде. Жабалактап окуйт балдар кеч кирсе. Чоң аталар жасап алат кайыштан, эгерде көп мукабасы эскирсе. Ким эле дейт, Эгемберди дешет эл. Низамиден окуган дейт билсегер. Бул дастанын түбү 1000 жыл арт жакта, устат мага кажыбас күч дем берер. Устат менен 7 жылы таймашкам. Ушул жылы көктөгү күн ай жолу, жылдыздардан ыраатталып оролу. Керемет бир жаңылыктын келишин аян кылды, назар салган болбоду. Сапар кеткен Абдуллахтын үйүндө казан кайнап, очокто от күйүүдө. Толгоо тартып түнү бою Амина, кошуналар түштү катуу көйгөйгө. Күндүн көзү жылт эткенде чыгыштан, Кудай Таала бала үнүн угузган. Абдуллахтын үйүнө кут конду деп Аминаны жөлөп таяп тургузган. Уул экен сүйүнчү деп жаш балдар көчөлөрдө жүрүштү. Хашымдарга да бир жоокер келди деп тууган урук бака-шака күлүштү. Бал канактай ачык маанай кабагы, сүйдү баары периштедей баланы.
Каш кирпигин көздөрүн айт көздөрүнөн өзгөчө нур жанабы. Дал ортодо бармак басым калы бар. Кудайдын бул мөөрү дешти канчалар. Аман болсо ар намысты талашып, ат ойнотуп колго кылыч камчы алар. Абдуллахты келип калар бекен деп, жол күтүшөт улам барат кечеңдеп, ыңаалаган үнүн угуп ойнотуп баласын ал көтөрсө дейт эреркеп. Бала ыйлап 7 күндүк болгонду төөс ойдуруп казан асты коргонго. Курайштардын уруусун бүт чакырып айтты, байге алат атын ким койсо. Төгүп чачып небереге той берди, конокторго шарап кошуп кой берди. Ырчыларды төө мингизип сыйлады, абийчилер не керемет бийледи. Даңаза той бүт арапка тарады. Бул да болсо Курайштардын дымагы. Күчтүүлүгүн, өктөмдүгүн көрсөттү, дастар конго чашты мейис курманы. Мухаммед деп ысым алды наристе. О мин деди бул ысымга периште. Атын койгон адам 10 төө байга алды, жеткен өңдү бир чоң улуу жеңишке. Нуржигит Кадырбеков, биз сизди Ыйман фондунун төрагасы катары жакшы билебиз. Сиздин ар бир айткан сөздөрүңүз канчалаган көйгөйлүү маселелерди көрсөтүп айтып, көптөгөн жаштардын ар намысын ойготууга жана жакшы жакка өзгөрүүсүнө түрткү болуп келесиз. Сизге Аллах ыраазы болгон болсун. Ал эми Эгемберди Эрматович агайыбыздын жана ошондой эле бүгүнкү тема боюнча Мухаммед пайгамбардын дастаны тууралуу эмне деген сөздөрдү айтат элеңиз? Мисалы мен дүйнөдөгү эң мыкты акындардын бири болсом дагы бул темага кире албайт элем да. Анткени бул темага кириштин өзү өтө чоң эрдик. Мындай бир жан дүйнөсү бай болбосо, руху таза болбосо, адам бул темага кире албайт болчу. Анткени пайгамбар алейхиссалам адамзаттын эмес, керек болсо пайгамбарлардын мырзасы. Бул алам ушул пайгамбар үчүн жаратылган. Ошон үчүн ушул темага киргенде башында аябай кыйналдым дейт. Анткени оңой тема эмес да. Мисалы бир хадистин бир сөзүн өзгөртсөң деле акыретте жоопкерчилик өтө оор да. Ошого карабай ушул темага киргени бул пайгамбар алейхиссаламды абдан сүйгөндүгүнүн, өрнөк туткандыгынын, бир эле тили менен эмес, дили менен жакшы көргөндүгүнүн белгиси деп билем. Анткени чындыктын 3 түрү бар. Бирөөсү тили менен айткан сөзүң, экинчиси денең менен кылган амалың да. А бул киши ушул аракети менен пайгамбар алейхиссаламды канчалык жакшы көрөрүн көрсөттү да. Анан башында ушунчалык кыйналдым дейт, бирок бир күнү пайгамбар алейхиссалам түшүмө кирди дейт. Ушуну укканда мындай көзүмө жаш келди да, анткени адам кимди көбүрөөк ойлосо ошол нерсе түшүнө кирет. Азыркы адамдардын түшүнө менимче доллар керек болуш керек, джип машина керек болуш керек, үй керек болуш керек, сулуу аялдар керек болуш керек, же шуба керек болуш керек. Бирок пайгамбар алейхиссалам көрүнгөн адам түшүнө кире бербейт. Мисалы шайтан башка бирөөнүн сүрөтүнө кире алат дейт, бирок пайгамбар алейхиссаламдын сүрөтүнө кире албайт дейт да. Мен ушунчалык бактылуу адам экен, ошо түшүнө кирип туруп, анан бир балким батасын бергендир, мен мындай сюжетин толук билбейм. Бирок ошондон баштап аябай жеңил кетти дейт да. Аябай жеңил кетти дейт. Мен мына кыргыз тилинде бул дастанды бай окуп калган жайым бар. Көркөм жагы, уйкаштыгы, рифмасы, баягындай куюлушканы, укмуш бир сонун деңгээлде жазылган да. Анан муну болсо